Жалал Абад облусунун Сызак районунда Хизбут Тахрир Аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун жашыруун тобунун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. Кылмыш жаза кодексинин 332 беренесинин экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу бөлүгү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кургак Көл айылынын аймагында ай сайын өткөрүлүүчү чогулушта Хизбут Тахрир Аль-Ислами ДУнун лидери жана активдүү мүчөлөрү кармалды. Жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында ири өлчөмдөгү экстремисттик мүнөздөгү адабияттар, баракчалар, уюлдук телефондор, электрондук маалымат каражаттарды алып жүрүүчүлөр жана топтун каржылык ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтар алынган. Бул адамдар экстремисттик идеологияны жайылтуу максатында системалуу түрдө диний сабактарды өткөрүп, ошондой эле социалдык тармактар аркылуу экстремисттик материалдарды таратып жүрүшкөн. Кармалган жарандар УКМКнын Жалал Абад облустук башкы башкармалыгынын тергөө камак жайына киргизилди. Алардын кошумча кылмыштуу байланыштарын аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Кыргызстанда 20дан ашуун экстремисттик топторго тыюу салынгандыгы маалымдалган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, облус аймагында тыюу салынган 6 диний экстремисттик уюмдардын мүчөлөрү аныкталган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын кызматкерлери тарабынан 2022 жылдын 9 айынын ичинде жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштеринин натыйжасында облус аймагында 22 жаран диний экстремисттик көз караштарын айтып, диний экстремисттик парчаларга мүчө эместик экендиктерин билдиришкен. Жана ошондой эле бул кызматтын кызматкерлери тарабынан 9 айда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте 470ден ашуун жолу профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлгөн. Буга чейин УКМК тарабынан Чүй облусунун аймагында жана Бишкек шаарында тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүп, Хизбут Тахрир Аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун 7 кызматкери кармалган болчу. Уюмдун айрым мүчөлөрүнө байланыштуу материалдар сот органдарына кароого жөнөтүлгөнү кабарланган. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.